негизи ачуулануу жакшы эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахаба келип айтканда: "Я Расулаллах, мен ачуум келет" деген. Ачууланма деген. Ла тагзаб, ачууланбагын деген. Ошон үчүн башка учурда дагы ачууланган жакшы нерсе эмес. Ачууланышылык бул шайтандан. Ошон үчүн орозо учурунда ачуусу келип калса, инни саимун, мен орозомун деп айтса болот. Уруксат берет уламалар. Бирөө сени менен уруша кетсе, сөгүшө кетсе, сени жамандаса, анда аны менен айтышып, уруштун кажети жок. Анын ордуна мен орозомун деп айтып койсо болот. Яни мен орозомун, орозодо мен тилимди сактаймын, мен тилимди сакташым керек, мага сөккөнгө, урушканга болбойт дейт. Андан кийин ачуусу келген болсо, аузу биллахи минаш шейтанир ражим деш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси: ким ачуусу келсе, аузу биллахи минаш шейтанир ражим дегесин. Себеби ачуу бул шайтандан деген. Андан кийин даарат алсын, гусул кылсын, отуруп турсун, намаз окуйсун. Ушундай амалдар кылсак, ачуу таркап кетет. Өзгөчө орозодо мен орозомун деп айтса, эчтеке болбойт. Аны менен ошол тилин сактаган болуп эсептелет. Тилин сакташ зарыл.